Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар? Кутман кеч бардыгыңыздарга. Бүгүнкү видеомдо дагы бир сонун масканы көрсөтөм. Мындан 2 күн мурунку видеомдо жумуртканын сарысынан көрсөткөм. А бүгүнкү видеомдо жумуртканын белогунан дагы бир сонун масканы көрсөтөм. Жумуртка бул ар бирибиздин эле кол алдыбызда дайыма болот. Жумуртканын агын куюп алабыз. Жумуртканын агын бөлүп алабыз сарысынан идишке. Бөлүп алдым. Эми бир аш кашык картошка крахмалын салып алам. Жүгөрү крахмалы дагы боло берет. Мына бир кашык алып, кошуп алып, жакшылап аралаштырабыз. Крахмал абдан пайдалуу, брыштарды жаза турган эффекти бар. Жакшы аралаштыруу керек, аябай жакшы. Дайыма колдонсоңуздар беттеги тереңдеп кеткен брыштарды дагы жазат. Жакшылап аралаштырып алдым. Эми таза жуулган бетке, моюнга, көкүрөккө, кисточкаңыздар болсо, кисточка жок болсо кол менен тегиз кылып коюп чыгабыз. Коюп чыккандан кийин өзүнчө тартылганы сезилет. Аябай жакшы тартылгандан кийин 15-20 минутадан кийин жылуу суу менен жууп салуу керек. Бул маска дагы кеч коюлат. Кеч коюп, жылуу суу менен жууп, андан кийин таза сүлгү менен арчып коесуздар. Бир жумада 3 жолу коесуздар, 1 ай коюлат. Натыйжасы 1 жумадан кийин билинет. Бул маска беттеги брыштарды жазат, майда бетке чыккан безеткилерди кетирет, бетти агартат. Жумуртканын составында коллаген, протеин бар. Жумуртка эң сонун косметикалык каражат болуп эсептелинет. Крахмал болсо кулинарияда гана колдонбостон косметикалык абдан мыкты натыйжага ээ. Каражат, жумуртканын белогу менен крахмал абдан жакшы бет терисине жакшы натыйжа берет. Масканы колдонуңуздар.
натыйжасын комментарийга жазышты унутпаңыздар. Каналга катар электер болсо, эгер видео жакса катталып кетиңиздер. Эмки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.